Өзгөн шаарынын тургуну Махабат Халдарова көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 32 жылдан бери жашайт. Ал канализация көйгөйү 10 жылдан бери чечилбей келерин айтат. Саркынды суудан чыккан жагымсыз жыттан улам үйдүн терезелерин ачууга мүмкүн эмес. Күн жылган сайын бул жыт күчөгөндөн күчөп жатат. Ал эми андан ашып чыгып жаткан суу көбөйүп үйгө чейин жетип, сыртка чыгып баса турган жер таппай калып жаткандарын тургундар билдирет. Жолда агат асфальтты жасашты, ушу аккандан коюлуп кетти. Келген кеткендер мурун жагып отушат да, сасык экен деп. Анан биз деле ошол жерде жашайбыз, эшикте дагы отура албайбыз да, саарда да кеч дагы. Анан берге яма чыгыштı, бу толуп жатты эле. Анан у яман жок кылып, мына арык кылып койду, күн жайганда баары суулар нар жака кетет. Биздин үйүбүзгө деле кирет. Ошентип ушу жылдан берги, ушу ойлоймунки, ушу бир 10 жылдан берки ушундай сасык сууду жок кыла алышат да, келип атышат, жок кылабыз деп чарасын таба албай атышат. Экология келип атат, мэриядан келип атышат, бирок жок кылып айтышат да. Ушундай сасып, мына көрүп атасың өзүң кара. Бул көрүнүш шаардын борборунда орун алган. Шаардагы канализациядан чыккан суу курулуш материалдары сатылган базарга чейин жетет. Сырттан келген коноктор дал ушул жерде соода кылышат. Мында дем алууга болбойт деген жарандар бул көрүнүш ыңгайсыздык жаратып, жергиликтүү бийлик эч кандай чара көрбөй жаткандыгын айтышат. Өткөндө да ар бир адам мурдуна бук дейт да, бу бир жерге эмес, бу нары жактан жыттан аткан болсо керек бул. Бул эми ушул чара көрбөгөн албетте шаардын акимчилиги бул. Шаарны ушул жерде канча эл жашап атса, ушунун жытын билбеген адам, онун мурдунда билбейм мен, жыт билбеген адам. Бу чара көрүш керек да бу. Тасын өтсөң чалчык жыттанат, бок жыттанат. Кантип өтөбүз? Айла жок, мынтип өтөбүз да, стройматериалга өтөбүз. Ошол жерди жакшына караштырып койсо жакшы болот эле ошо. Өтө албайсың да, бүгүн абал оор чындык эле. Салкын болуп, ал жыттанбай атат дагычы. Күнү сыганда бир келсең, укам, уктайсың да кыскасы. Канализациядан чыккан саркынды суу борбордук кварталдагы 3 чукурга топтолот. Алардын эскилиги жетип, жараксыз болгондугуна байланыштуу суу чыга баштаган. Мындагы септиктин үстү ачылып, кооптуу абалга келген. Кечинде жарандар байкабай түшүп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Экология башкармалыгы буга чейин жергиликтүү бийликке кайрылган, бирок жарандардын маселесин чечүүгө эч кандай кадам болгон эмес. Биз бир нече жолу мэрияга, Өзгөн шаардын мэрине да кайрылганбыз бул абал боюнча. Муну оңдоп, түзөп, ушул акыбалды оңдогонго канча жолу эскертүү берсек да аткарылган жок. Азыркы учурда элдерге, мына бул Өзгөн шаарына келген, көп райондордон келген Өзгөн шаарынын тургундары, райондон келген тургундар бүт ушул жерден өтүшүп, базарга келип, автостанция бар, ошол жерде токтойт. Шаардык мэрия мындай көрүнүшкө шаар тургундары да күнөөлүү экендигин билдиришти. Коммуналдык төлөмдөр убагында берилбей, Өзгөн таза суу ишканасы карызга баткан. Мындан улам бул көрүнүш убагында тазаланбай калууда дешет. Ал эми көйгөйдү чечүү үчүн жакынкы күндөрү саркынды суу топтолучу жаңы септик куруу шаардык сессияда каралганын да кошумчалашты. Бул сыркынды суулар чыгарышы элди өзүнө акча төлөш керек. Жеке менчик үйлөр болгон экен. Бүгүнкү күндө Өзгөн таза суу ишканасы аркылуу тазалап берип атабыз. Карызга болсо ham ишкана тазалап берип атат. Бирок төлөмгө келгенде айтып эл дагы эч кандай акча төлөбөй коюп атат. Бул оорчундуу маселе бүгүнкү күндө Өзгөн шаарында не только көп кабаттуу үйлөрдүн арасында, башка жерлерде дагы ушундай маселелер жаралып атат. Өзгөн шаарына канализация алып кирүү долбоору 2017 жылы башталып, ушул күнгө чейин бүтө элек. 11 миллион сом бөлүнгөнү менен аны бөлүштүрүүдө маселе жаралып келет. Долбоордун негизинде 29 километр канализация, 43 километр таза суу түтүктөрү орнотулушу керек. Өткөн жылы облустагы өкүлчүлүктөн атайын комиссия келип, канализация маселесин тез арада чечүүнү талап кылып, мэрияга тапшырма да берилген. Бирок качан чечилет азырынча белгисиз. Исхак Туратбеков, Кайбилла Озбек уулу, Ош ТВ.